Доллардың курсу бүгінгі күндө жекеле Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө дагы актуалдуу маселелерден болуп калды. Анткени Америка акчасынын кунунан жада калса азык-түлүккө болгон баадагы көз каранды. Башка товарларды айтпайлы коеюн. Ошондуктан анын баасынын асман чапчы баратышын дайым кейип-кепчип гана карап отурабыз. Албетте өкмөттөн, улуттук банктан валюта курсун турукташтырышын күтөбүз дегендей. Ал арада өкмөт сатып алууларды доллар менен жүргүзүп, баалардын доллар менен көрсөтүлүшүнө тыюу салды. Мындай чектөөлөр башка өлкөлөрдө дагы орун алууда. Маселен, Тажикстандын улуттук банкы бардык акча алмаштыруу пункттарын жаап салуу чечимин кабыл алды. Акча алмаштыруу болгону банктарда жана алардын филиалдарында гана жүргүзүлөт. Азербайжан дагы ушул эле кадамга барды. Бир нече күн мурда Түркменистан валюта сатууну токтотту. Россия менен Казакстанда болсо акчасы нефтинин баасынын түшүүсүнөн улам арзандады. Ал эми бизде кандай? Базарды турукташтырууда кандай иштер жасалууда? Кененирээк Улан Бакиров. Канада доллары, Британ фунту жана Норвегиянын кронасы. АКШнын доллары анча таасир бербеген. Ушул сыяктуу валюталардан дүйнө жүзүндө саналуу эле калды. Калган бардык өлкөлөрдүн улуттук акча бирдиктери долларга карата күчүн жоготууда. Доллардын кескин өсүп кеткендигине байланыштуу ар кайсы мамлекет ар кандай чара көрүүдө. Маселен, Түркмөнстан долларды колдонуудан такыр баш тартты. Жарандар АКШнын акчасын алмаштыруу жайынан гана эмес, банктардан да сатып ала албай калышты. Бул мыйзамга баш ийбегендерге полиция катаал чараларды колдонууда. Азербайжанда болсо жарандар долларды бир гана банктардан сатып ала алышат. Анткени өлкөнүн улуттук валютасы саналган манаттын долларга болгон куну 2 эсе түшүп кеткендиктен өкмөт мейманканалар менен аэропорттордогу акча алмаштыруу жайларынан башкасын жапты. Ушундай эле кадамга коңшулаш Тажикстанда барып, 2016 жылдын башынан тарта өлкөдөгү бардык акча алмаштыруу жайларынын иштешине тыюу салды. Ал эми Казакстанда доллардын теңгеге карата көрсөткүчү тарыхый чекке жетип турган маалы. Жарым жыл мурун 1 доллар 250 теңгени түзгөндө расмий Астана улуттук валютасын кармап турбастан эркин кое берген. Ошол эле күнү акча алмаштыруу жайларынын ичи токтоп, бүгүнкү күндө доллардын куну 360 теңгеге жетти. Бул биздин 120 сомго тете. АКШ акча бирдиги боюнча Орусияда деле абал жыргатарлык эмес. Учурда банктарда 1 доллар 76,5 рубльду түзүп турат. Серепчилер доллардын өсүшү каатчылыкка карата АКШнын экономикасын чыңдоо программасынын негизинде болууда дешет. Башкача айтканда, Кошмо Штаттар улуттук валютасын басып чыгарууну азайткан. Аны менен дүйнөдө мунайдын баасы кескин арзандады. Бирок айрым аналитиктердин баамында доллардын кунунун кескин өзгөрүшүнө рыноктун катышуучуларынын да салымы чоң. Акча базарындагы зычууга алдыруу, ири инвесторлордун тигил же бул валютага карата көз карашы маанайы да таасир этет. Кайсы гана финансылык божомол болбосун, анын эки фактору бар: фундаменталдуу жана психологиялык. Фундаменталдуу фактор боюнча бардык аналитиктердин божомолу дээрлик бирдей. Ал эми психологиялык фактор рыноктун катышуучуларынын маанайына, башкача айтканда акча базарында абал кандай, ушуга жараша болот. Учурда Орусияда доллар көтөрүлүп жатат деп ызы-чууга алдыргандар калк арасында азайды. Анткени бир чети доллардын туруксуздугуна көнө түшкөн элде аны сатып алууга каражаттары ашып жаткан жок. Мындан улам долларга болгон суроо талап азайып, жыйынтыгында рубль өз позициясын бекемдейт. Россияныкы да, Казакстандыкы дагы алардын колунан келген аракеттерин жасап, валютасын сактап калганга жан үрө барышат да. Ошондуктан алардын кылган ишине жараша Кыргыздын валютасы дагы туруктуу сактала тургандагысына же курстун төмөндөшүнө алып келиши ыктымал. Анткени менен Кыргыз сому Орто Азиядагы өлкөлөрдүн арасынан долларга карата салыштырмалуу күчүн аз жоготкон. Баарынан казак теңгеси менен өзбек суму бир жылда 2 эсеге түшүп кеткен. Түркмөн манаты 47% өз позициясын жоготсо, Россия рублю 39% арзандады. 38%дык көрсөткүч менен тажик самониси. Ал эми Кыргыз сому бир жыл ичинде 32%га түшүп, бул өлкөлөрдүн арасында эң аз көрсөткүчтө. Башка мамлекеттерде алар өздөрүнүн валютасын бир коридордо кармаганга аракет кылып жүрүшкөн. Ошондуктан бир моментте алар түшүнүштү, кармаганга абдан көп каражат керек, эффективдүү эмес деп, алар да эркиндикке кое бергенде валюталары резко көтөрүлүп баштады. А Кыргызстанда сом анткени эң башынан эле плавающий курс болгон үчүн мындай чоң өзгөрүүлөр болгон жок. Жыл башынан бери улуттук банк 49 миллион долларды интервенция кылган. Мындай кадам айрым серепчилер тарабынан сынга кабылган менен
сомдун туруктуулугун камсыз кылуу үчүн Улуттук банк доллар резерв жетиштүү дейт. Улуттук банк өзүнүн интервенция үчүн 1 миллиард 750 миллион АКШ доллар бар. Бул ошол көлөм менен турбайт. Анткени Улуттук банк мисалы алтын сатып алат да, алтынды сомго сатып алабыз. Ошол менен биз ошол ыйлар камдарыбызды кайрадан көбөйткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми акча алмаштыруу жайларында да абал туруктуу. Доллар көтөрүлүп, же тескерисинче түшүп жатыптыр деп ары бери чуркап бузуучу калтыргандар дээрлик жок дешет мындагылар. Ушу бүгүнкү күндө айтсак, акча алмаштыруу жайларында абал туруктуу. Анчалык деле ажиотаж жок. Баягыдай доллар издеп, доллар кымбаттап кетиптир, сатып алыш керек, сатыш керек деп элдер ызычуу болуп, баягы чуркап издеген көрүп атасыңар, эч ким андай эле жок. Бүт туруктуу иштеп атабыз, 76-дан сатып атабыз, 75-80ден сатып алып атабыз. Улуттук банк болсо акча алмаштыруу жайларынын башын бириктирген атайын каржы мекемесин түзүүнү сунуштап жатат. Мунун негизги максаты элге сапаттуу тейлөө көрсөтүү. Коопсуздугунан баштап кызмат адамдарына чейин мындай профессионал адамдар келиш үчүн талаптарды коюп атабыз да. Ошондой эле алардын баягы система автоматташтырылган системасына да талаптар болот. Ошон менен биз кардарларга мындай сапаттуу кызмат көрсөтүүгө алып келет деп ойлойбуз. Мындан тышкары өкмөт өлкө ичинде улуттук валюта менен гана финансылык мамилелерди жүргүзүүнү киргизүүдө. Токтомго ылайык мамлекеттин ичиндеги бардык сатып алууларда, кызмат көрсөтүүлөрдө баасын улуттук валюта менен көрсөтүү керек. Баш ийбегендер айып пулга жыгылат. Улан Бакиров, Аскар Улан уулу, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал. Ал эми биздин студиябыздын коногу дагы бар. Бүгүн бизде студияда мейманда Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мырза бар. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Саламатсыз. Алгачкы суроо мындай, Толкунбек мырза. Учурда сомдун кунун бекемдөө үчүн Улуттук банк аракеттерди көрүп жатат деген маалыматтар таралып атат. Алар кандай аракеттер? Улуттук банктын колундагы инструменттердин баарын пайдаланып атабыз да. Биринчиден интервенция жасап атабыз. Азыр мындай маалыматтардын баары айтып атышат да, күндө Улуттук банк интервенцияны чыгырып эмне болуп атат депчи. Бирок эл туура түшүнүш керек да, Улуттук банктын максаты долларды өсүшү же ылдыткысы эч максаты жок да. Бирок биз рыноктогу ситуацияны күндө, саат сайын, минута сайын өзүбүздүн өзгөчө көзөмөлгө алып, ушундай спрос болгондо интервенция менен чыгып туруп иш аракеттерди кылып атабыз. Мына биз жылдын башынан баштап 52 миллион доллар саттык. Анын ичинде 13 миллион наличными саттык да. Валюталык ажиотаж делип атпайбы? Андан кантип сактана алабыз? Бу жерден эми элге кайрылганы элибиз түшүнүш керек да. Мындай ар бир средства массовой информацияда бир кескин түрдө информация чыгып кетип атат, көбөйөт, азаят депчи. Ушундай паника убактарга только официалдуу маалыматка ишениш керек да. Любой информацияны Улуттук банктын өкүлдөрүнөн тактаган же коммерческий банктын официалдуу представительстволордон сураш керек да. А мындай ар кайсы кишилердин ой пикирин уксаң, анда вообще эле паника кетип каласың да. Ошондуктан мен ушул элди сурайт элем, ал дайым мындай официалдуу маалыматка көңүл бургула депчи. Керек болсо биздин Улуттук банктын сайтына кирип аяктан официалдуу түрдө маалымат алыш керек же ушу Алатоону көрүп, Алатоо программадан берген маалыматты угуш керек деп. Жанагы башаламандыкты чыгарууда балким кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыктары пайда болушу мүмкүнбү ошондо? Бул эми базарда. Бу жерде туура айтып атасыңар, бул базарда миңдеген киши иштейт да. Кээ бирлер доллар өссүн деп, кээ бирлер доллар түшсүн деп, ошо орто ченден акча каражат табып алып деп максаттары бар да. Бул эми базар болгондон кийин ошо өйдө ылдый боло берет да. Ал эми акыркы убактарда бардык сатуулар улуттук валюта менен жүргүзүлсүн деген чектөө киргизилбеди? Эмне себептен? Бу жерде эми туура түшүнүш керек да, биздин мыйзамда боюнча, биздин Кыргызстандын ичинде да боюнча сом биздин улуттук валютабыз болот. Ошондуктан кыргыз экономиканын ичинде баары тең сом менен расчеттордун баары жазалыш керек да. Ал эми айрымдар сынга алып атпайбы? Ар кимдин өз иши болчу да депчи. Бул канчалык деңгээлде адилеттүү ошондой чектөө коюп койбу? Бул бир жактан эме болуп атат да, эки жактан караш керек. Бир жактан биздин экономикабыз сом менен жүрсө жакшы, өзүбүзгө эле жакшы болот да. Анда мына базарга алып туруп доллардын курсу өсүп кетти, ошон үчүн картошка кымбатып кетти деген сөздөр болбойт да. Баары тең ичинде сом менен иштеш керекпиз да.
Каржы базарына кандай божомолдор бар? Божомол боюнча сиз аябай мындай татаал суроо берип атасыңар да, бирок мен айтып кеткеним азыр глобалдуу тенденциялар болуп атат да. Бирок бу жерде биздин жарандарыбыз түшүнүш керек да. Бизде экономикабыз эч качан нефтке байланулуу эмес болчубуз да. Бизде нефт жок да. Анан Россияда, Казакстанда нефтин баасы түшүп кетти деп, алардын улуттук валютасы да түшүп кетсе, элдин баарыбыз ойлоп атат да, биздики да ошондой болуш керек да. Мындай ойлош туура эмес да. Бизде мындай түзмө-түз байланыш жок. Бизде мындай косвенный факторлор бар да. Биздин жана мигранттарыбыз иштеп атат, акча салып атат. Биздин соода, экспорт, импорт ошонун баары бирге келип туруп, анан сомдун баасын аныкталат да. Ошондуктан азыр мындай бир средства массовой информацияларды кетип катып атат да. Тиякта Россияда түшүп кетти, Казакстанда түшүп кетти, Алжирда түшүп кетти депчи. Ошондуктан сом да түшүш керек депчи. Сом уже 25 жыл болду бизди калкуу курсу менен жүрүп атат да. Ошо калкуу курсу мааниси эмне? Ошо базар биздин спрос предложениябыз өзү сомдун баасын аныкталат деп. Ошончуктан паникага эч качан кирбеш керек, караш керек. Ошондуктан мындай сом менен акча кармаш керек, албетте. Андан тышкары эч качан паникага кирбеш керек. Демек, телекөрүүчүлөрдү ишендирип айта аласыз, бүгүнкү күндө доллар жетиштүү Кыргызстанда? Бу жерде мен Улуттук банктын төрагасы катарында мындай официалдуу турдуу деле айтсам болот. Биздин резервибиз бүгүн 1 миллиард 740 миллион долларыбыз бар. Бул 4 айдык импортко жетет. Ошондуктан мындан тышкары да коммерция банковский системада да акча жетишиз. Акча доллар жеткиликтүү. Рахмат атайын, убактыңызды бөлүп, студиябызга келип, телекөрүүчүлөргө маалымат бергениңиз үчүн.